жеке суроо кайрылуу бар, убакыт бөлө аласызбы дейт. Мына убакыт бөлүп сиздердин алдыңыздарда отурам. Алла. Күйөөм 3 күндүк дааватка чыккан эмес. Чыкпай туруп мени мастуратка алып чыгып келсе болобу? Жок, өзү биринчи чыгып келсе жакшы го. Эчтеке эмес, биринчи мына Рамазан айда акырын өзү чыгып келсе, анан сизди алып барса, Кудай кааласа жакшы болот. Өзү да кичине 3 күндө аз-маз болуп бир топ нерселерди угат, бир топ нерселерди айтат, кылат иншалла, Балдарым экөөсү тең 3 күндүккө чыккан. Же амалдар алып чыкса болот. Алар ошолор алып чыкса болот. Эми алып чыкса болот, апасы менен алып чыкса болот. Булар бойго жеткен болсо керек, болот. Алла разы болсун барыбыздан. Кыз балдарга кайсы кесиптин ээси болгон жакшы? Аптекада иштесе боло береби? Алла разы болсун. Өтө жакшы суроо бердиңиз. Кыз балдарга негизи эң жакшы кесип күйөөсүн разы кылуу кесибин үйрөнсүн да. Тамакты жакшы жасаса, күйөөсү разы болот. Кийимди жакшы тиксе, күйөөсү разы болот. Үйдү жакшы таза кармаса, күйөөсү разы болот. Мына ушу кесип. Тазалык кесиби, кийим тиккен, үйдөгү да кайсы нерселер болсо тигүүчү кесип. Тамак ашты жакшынакай кылуу. Ар бирибиз кыздарыбызга ушуну үйрөтүшүбүз керек. Албетте, мисалы аптека иштесе деле мейли, ал жерге только аялдар болсо, намахрам эркектер менен жаш келиндер жакшы эмес содада. Фитне бар, базарда, аптека айырмасы жок го. Ошо эң жакшы күйөөсү менен чогуу болсун да, эгерде чогуу иштей турган болсочу, базарда болобу, аптекада болобу, врач болобу, сапарда болобу, күйөөсү менен чогуу болсун. Эң жакшысы го, эми аялдарды күйөөлөр багыш керек дагы. Аялдар үйдө бала чака, үйдүн куту, күйөө салып келгенди исрап кылбай, жакшынакай кармап, бул ушу өз негизги максаты ошол эле. А так, мисалы, ушунчалык эле зарыл болуп, чогуу акча табыш керек, же кээде күйөөсү инвалид болуп калган учурлар бар. Ошондо жардам бериш керек, бала чаканы багыш керек, Ошондой зарылчылык учурда шарият деле уруксат берет. Бирок ошону такыбалыктын негизинде болсун да. Намахрам эркектер менен аралашып кеткенде үйдөгү үй бүлөлүк мамилебизге залакасы тийип калат бул. Аллаху акбар. Курдооматтан, бөөдө кырсыктан сактасын. Бул дуа экен, көп ушундай баяндар өтүп көрүп, Алла разы болсун. Дуаларды өзүнчө коюп койгон. Орозо учурунда музыка укса болобу? Менин досторумдун көпчүлүгү орозо учурунда музыка угушат. Ошол суроого жооп бериңизчи. Эми бул орозо музыка уга турган ай эмес да, Рамазанчы. Куранды уксак, мейли баягындай да музыка деле эми даңгыр-доңгур капаяктаган нерселер эмес. Исламдын ылайыктуу анашиттери бар. Азыркы учурларда. Ошолордо болсо дагы мейли. Бирок мүмкүн болушунча сиз азыр Куран укула. Бул ай Курандын айы. Тууган менен тууган бири-бирине кетсе кандай болот? Болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан го. Катыя рахим дейт, бул жаман нерсе да. Мындай дейт. Кадыр түндө, ушундай ыйык түндө дагы күнөөлөрү кечирилбей калган 4 киши болот экен. Ушул ыйык түндө Жабраил периште түшөт экен, бардык периштелер түшөт, таң аткычактуу болот. Кадыр түндө уктап аткан эле болбосо, болду. Зикир кылып аткан болсо, намаз окуп аткан болсо, отурган болсо, турган болсо, айырмасы жок, зиярат кылып кетишет экен. Учурашып кетишет экен, жолугуп кетишет экен. Дуаларына амин деп кетишет экен. Таң аткычактуу ушундайларга жакшы тилектерде болот экен. Таң атайын дегенде ар-рахил кеттик болуп калганда, Жабраил периштеге периштелер суроо салат экен. О, Жабраил! Алла Таала Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө кандай мамиле кылды? Десе, Алла Таала Жабраил периште жооп берет экен. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн бардык күнөөлөрүн кечирди. 4 түрлүү адамдан башка дейт экен.
Охо, ошондо ыйык түнү дагы кечирилбей калат экен. Ким? Биринчиси мудмину хамр. Дайыма арак ичип жүрө берген киши. Күнөөсү кечирилбей калат экен. Экинчиси акун ли валидей. Ата-энесине ак болгон бала же кыз. Үчүнчүсү катия рахим. Туганчылыкты үзгөн киши. Төртүнчүсү мушахин. Мушахин не десе? Кек сактаган киши. Бири-бирине кек сактап, жүрөгүнөн кечиришпей, өч алам деп жүргөндөр кадыр түндө кечирилбейт экен. Ошондон улам, мына төртөөнүн арасында мен жокмунбу деп ар кимибиз өзүбүзгө суроо беришибиз керек экен. Бул төртөөнүн арасында мен жокмунбу? Мен жокмунбу деп ар ким өзүнө суроо берсин да. Сен жоксунбу же барсыңбы дебей? Жок, мен бармынбы жокмунбу? Төртөөнүн арасында. Бизде ушундай адатыбыз бар да. Маселе айтып атса, мынага айтып атат депчи. Жакшы сөз айтса бул мага, кичине сын болсо буга. Андай эмес да. Бильярд ойногондун өкүмү кандай болот? Бекер поздорун иши да. Бильярд мындай туугандар. Мен сіздерге жалпы бір ойынды айтып қояйын. Қайсы ойын Алладан бекапар қылса, Абу Ханифа айтат ал харам дейді. Қайсы ойында алақсып құмарға кіріп кетіп, намаздар қаза болса, онда чата қал. Бильярдқа қарағанда кішкене теннис қимылдырақ да. Футбол, күрөшүү, адамның денсаулығына пайда бере тұрғандарды айтам да. Ушулардын бардыгында акча сайылып алсын. Байге сайылса мейли, акча сайылып алсын, кумар болуп калат. Байгени түшүнөсүз да. Мен айтып атам, биринчи орун теннис ким жеңсе, 1000 сом, экинчисине 500 сом. Бул адал. Бирок мен буга бул утуп алса, бул А, бул Б, бул утуп алса десем, бул арам болуп калат. Денсаулыкты карашыбыз керек, бул жакшы нерсе. Бирок мен бильярдтан бир денсаулык көрбөйм да, билбейм. Башка бирөөгө бир кызыктардыр эми. Бирок намаз каза болбосун, кандай болгондо да. Анан көрөк пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалардан келген спорттун түрлөрүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жүгүргөн. Жүгүрүү. Мурда мындай сөз бар эле. Бек король спорта деген. Жүгүрүү бул спорттун бадышасы экен да. Шахматисттер дагы жүгүрүп баштайт экен спорттун. Шахматтарды билесиңерби? Отуруп ойнай берет го келер кечке 2 саат 3 саат. Ошолор дагы жүгүрүп баштайт дейт да, жүгүрүү. Пайгамбарыбыз өзү эле эмес, Айша энебиз менен жүгүргөн да. Жарышкан. Айша жарышасыңбы деди. Мейли деди. Айша энебиз эми жашта, жеңил, ары. Экөө жүгүрдү, Айшаны өзү өтүп кеткен. Пайгамбарыбыз калып калды. Калып калса үйгө киргизбей койгон жок. Бир топ убакыт өткөндөн кийин Айша энебиз кичине толуп калды. Пайгамбарыбыз дагы бир жолу сунуштады. Жарыш көрбөйлү. Макул деди. Кеттик. Жүгүрдү эле, пайгамбарыбыз өтүп кетти. Айша энебиз калып калды. Пайгамбарыбыз бирге бир болду деди. Мына ушул сүннөттү ким тирилдеди? Аялдын көңүлүн алып, көтөрүү бул чоң нерсе го. Макулбу? Бул бир. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү күрөшкөн. Меккеде ушундай бир батыр бар эле. Желкеси жерге тийбеген. Мени жыксаң, ыйман келтирем деди. Эми пайгамбарыбыз бул дүйнөгө күрөшкө келген эмес. Ушуну түшүнүп алайлы да. Пайгамбардын иши келип алып күрөшүш эмес. Пайгамбардын иши жүрөктөрдү оңдоп, адамдарды Алланы таанытыш. Бирок эми мейли, ыйман келтирем деп атпайбы деп пайгамбарыбыз аны жөн эле чыгып кой деп мынтип эле так. Ал айтты, кокусунан болуп калды, окшойт, эмне эле болду. Кайра башынан деди. Жеңилген жерге тойбойт дейби? Дагы жыгып койду. Дагы болбойт. Дагы жыгып койду. 3 жолу. Анан бул жак болбой калды. Пайгамбарды сен эмне деп ойлоп атасың ал? Ал коем кичине качат этсе керек да. Пайгамбар, ар бир пайгамбарда бейиштик эркектин 40-нын күчү болот.
Bir пайғамбарда жалпысынан 4000 еркектің күші болады. Сен не деп тамашалап жатасың пайғамбарны? Пайғамбарымыз ат жапқан. Аттың үстінде қиын отырған. Vay. Bir христиандың папасы айтады, Мұхаммад алейхиссаламдың пайғамбаршылығын дәлелі, батырлығы атқа чамандестігі дейді мұны. Өздерінің кітебінде жазған. Мұны мен өткенде де айтып бердім әлі. Католик деген христиандардың бір бағыты бар. Ең көп да бұлар христиандарда. Өте ақылды бір жүйет екен, католик екен. Şu dünyada en menmin деген реформатор, menmin деген инқилапчыларды, қиындарды, ошолар топтап турда 100 киши. Өзі христиан. Анын жөн эле топтогон эмес. Бардык жарыкты эске алган. Канча күндө, кандай эле, тигиндей эле, бала чака, үй бүлө, күчтүүлүгү, жоомарттыгы, кичпейилдиги, бардык нерсени эске алып туруп, биринчи орунга Мухаммад алейхиссаламды чыгарган да. Екінші орынға Иса пайғамбарды чыгарған. Өзі христиан болып атса, Мұхаммад пайғамбарды біріншіге қойып, христиан болып атса, Иса пайғамбарды екіншіге қойып, қандай болады ана? Не үшін шындай қылдың деп сұрау бергенде жауап берген екен. Мұхаммад пайғамбар ата болған, аял бала чақалы болған, Иса пайғамбар болған емес. Ата болу, бала чакалуу болуу, ата болбогон, бала чакасы жок болбогон экөө кичине айырмасы бар таксырлар. Экинчиси, Мухаммад алейхиссалам правитель, башкаруучу болгон. Мындайча айтканда, күрөшүп жихад кылган, Иса пайгамбар кылган эмес. Эми башка сөзгө төрөлө, кыскасы айтканда, Мухаммад алейхиссаламды алдагы бирок адилеттүү еврей экен. Қол ирине тартат деп эле тартып койгон жок го. Мейли башкасын өтө эле пайгамбарыбыз ушундай универсал. Бардык жагынан толук инсан. Эмнени айтып аттым мен сиздерге? Спорт оюндары. Спорт оюндарына эмнеге келдик? Күрөшкө келдикпи? Батырлыкка, чабандестикке келдик. Мына пайгамбарыбыз Ухуд согушунда качкан жок. Башында Ухуд согушта жеңип атышты эле, пайгамбарыбыздын түшүнбөстүгүнө карап туруп, 50дей жаачандар тиги Жабал Румат деп коет. Бир киши дөңсө бар жаачандардын. Абдулла ибн Жубайр болуш керек, радиаллаху анху, амир эле. Ошонун сөзүн укпай, кыскасы түшүнбөстүктөн болуп туруп, анан жеңип аткан, жеңилүүгө айланып калганда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга алдында тиштери сынып кеткен да. Бетинен қан чыгып кеткен, жаракат кирип кеткен, баягы шлеми кирип кеткен, аябай катуу жаракат тартканда пайгамбарыбыз ошондо дагы аттын үстүндө турганда, жанында сахабаларда болду эми бир топ эле, бирок көпчүлүгү ошол жерде 70 тегерегинде шейит болду, канчасы жаракат тартты, аябай эме болуп калды. Ошондо пайгамбарыбыздын аттын үстүндө турганын көрүңүз. Өмүрүндө ат минбесең каякта минет анда? Пайгамбарыбыз ат чабыштырат эле да, чабат да. Тапталган менен тапталбаган аттарды жарыштырчу эле. Тапталган аттар менен тапталбаган аттар. Өзү ноокатты аттар жакшы өзү, кыйын, чоң, кымбат аттар деле ноокаттан чыгат го. Мейли кандай болбосун, мынакей ат багуу. Бул пайгамбардын сүннөтү. Мынага бильярд эмес, ушуяка берели көңүлдү. Ат минейли, анан көрөк, бильярд ойногондон көрөк. Кишини эңишейли, тамашалап. Ат менен кишини эңишейли, үстүндө кармашайлы, жакшы го берди. Эми күч сынашуу да бул мындай бири-бирин эме кылып эмес, бирок жакшы нерсе. Мынакей киши улактары бар, бирок эбичени менен да. Эрежелерди аткарып дегендей. Так, мейли. Андан кийин жаатууну үйрөнөйлү. Жаатууну үйрөнөйлү. Суга сүзүүнү үйрөнөйлү. Мына сахабалардан ушулар айтылат.